Жумагүл Мусабекова Ошмонун Кыргыз-Кытай факультетинин 4-курсунун студенти. Бүгүн аны окуткан мугалимдери жана тайпалаштары сыймыктанып шаңдоо маанайда тосуп алышты. Өлкө башчысынын үмүт стипендиясынын ээси болуп сыйлыкты алып келди. Кубанычын окуу жайдагы курдаштары менен бөлүшүп, аларга да ийгилик каалады. Бул сыйлыкты алуу үчүн мен 2 жылдан бери аракет кыламын. Мурунку жылы тапшырганымда ушул бир гана 4-курстарды тапшырат алат дегенге байланыштуу мурунку жылы ала албай калып, мына быйыл насип эткенке эле быйылкы жылы алып отурамын. Окуумду бүткөндөн кийин эң биринчи ушул өзүмдүн кесибимдин мыкты адиси болушту каалаймын. Жана ушул келечекте мугалим болуп калсам деймин. Ошол мен өзүмдүн окуган, өзүмдүн кандай десем, билимди студенттерге, окуучуларга берсем деген кыялдарым бар. Жумагүл окуу жайдагы активдүү студент, сабакка болгон кызыгуусу, жетишүүсү жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы менен көпчүлүк студенттерден айырмаланат. Бир канча элер ал сынактарга катышып, жакында дагы бир ийгилиги күтүп турат. 26 декабрда КМШ мамлекеттеринин ичинде ошол ортосунда топ студенттердин конкурсуна катышып, анда дагы жеңишке жетишкен. 26 декабрда буюрса ал жака барып алып келет сыйлыкты. Тырышчаак, билимге умтулган, дайыма ошол өзүнүн үстүндө иштеген студенттердин бири болчу. Бул жеңишке, бул сыйлыкка жетүү үчүн бир канча кыйынчылыктарды басып өттү, өзүнүн үстүнөн иштеп. 2020-2021 окуу жылынын жыйынтыгы менен мыкты деп табылган студенттердин бул ийгилиги Ошмонун сыймыктуу жаштары, жалаң бештеген балаларга окуп, өздөрүнүн өзгөчө жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, миңдеген студенттердин арасынан Айсулуу менен Нурканда тандалып алынган. Бул стипендия алгандан кайрадан бизди жандандырды, кайрадан мындай кыймылдаш керек дегенде бир чоң жоопкерчилик кайрадан пайда болду. Эми ушул кайрадан мен өзүмдүн адистигим боюнча атырап изилденип, илимий багытта иш алып барууну көздөп атам. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 4-курсунун студенти болом. Биринчи бул Кыргыз Республикасынын президентинин үмүт стипендиясын укканда албетте сүйүнүчтүү, мындай сүйүнүчтөр балкып, бизде атта мындай толкундоо сезимдер болду. Ошол эле учурда бул президенттин колунан бул үмүт стипендиясын алганда сөзсүз түрдө бул ийгиликтин даамын таттык десек болот. Ошмонун студенттер арасында президенттик стипендияга талапкерлерди аныктоо боюнча университеттик тандоо турунун жыйынтыгы менен тандалып алынышкан. Студенттердин ар бири 50 000 сомдон стипендияга ээ болушту. Жалпысынан факультеттерден биринчи турдун жыйынтыгы менен 26 студент чыккан. 26 студенттин экинчи турда биз дагы карап, анан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине документтерди жөнөткөнбүз. Ошол эле учурда быйыл биз өтүнүч кат дагы жөнөттүк. Бул бизде көп студент окугандыгын эске алып, анан бизге бир көбүрөөк места берүүсүн суранганбыз. Сураныч катыбызды эске алышып, бизге ушул 6 студентибизге быйылкы жылы үмүт стипендиясы берилип отурат. Белгилей кетсек, президент 14 декабрда 2020-21 окуу жылынын жыйынтыгы менен өлкөнүн жогорку окуу жайларынан мыкты деп табылган 80 студентине президенттик стипендия тапшырды. Самара Асанова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.